негизи конкурстун максаты биз бүгүнкү күндө айрыкча айылда окуп аткан балдардын билимдин алышы булагы бир эле мугалим болуп атат да. Бул жерде биздин негизги максаты бул билимдин алышы булагы альтернативдүү бир булак болсун деген ойдо. 90-жылы союздурганда биздин элибиз 100% сабаттуу, мындай орусча айтканда 100% грамотный деп считался. На сегодняшний день я не могу это утверждать, но есть по разным статистикам, что это 100% планка понизилась. Понизилась, и это очень плачевно. Biz дүйнөгө олимпиада предмет боюнча олимпиада балдарды үйрөтсөк, балдарды тарбияласак, олимпиадага чыксын. Ошол балдар биринчи место, экинчи место, үчүнчү место балдар олимпиада сабактар боюнча олимпиададан жеңүүчү болуп келсе, ошол балдарды аэропорттон 1000 адам, 2000 адам, 5000 адам кылып биз дагы ошол балдарды тосуп алайлык деген мындай ойдо болуп атам да. Спорт жакшы, сөз жок. Бирок биз эң негизги биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмнебиз бар? Бизде адам ресурсубуз абдан көп. Бизде жыл сайын прирост 153 000 бала төрөлөт бир жылда. 153 000 бизге жаңы 100 келип атат. Кийин келечекте ошол олимпиадага катышкан бала бул түздөн-түз мамлекетке өзүнүн салымын кошот деп мен ишенем да. Көйгөйү негизи биз мугалимдин өзүнүн билимине дагы бүгүнкү заманына жараша дагы материалдык, базалык, техникалык, методикалык жагынан көбүрөөк жардамдарды берип туруш керек деген ойдобуз да. Меня очень заинтересовал вот этот проект, который вы думаете. Я с удовольствием буду очень активным участником этого проекта. Мен да мындай видео өткөн эмес экенмин, бир дагы мен үчүн аябай чоң жаңылык болду. Мага жакшы жол ачып бердиңиздер деп ойлойм. Мындай көбүрөөк өткөнгө аракет кылам.